Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Урматтуу мекендештер, сөз баштаардын астында биздин Telegram каналды каттап досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Себеп деген YouTube каналдын иштеши токтоп баратат. Мындан ары токтошу мүмкүн толугу менен. Ошон үчүн биринчи ссылканын астында Telegram каналы бар. Ошол жактан көрүшөбүз. Андан тышкары кийинкиде анан кийин YouTube каналга видеону жүктөйбүз. Урматтуу мекендештер, миграция жаатында негизи эле талкуу көп. Өткөндө Леонид Слуцкий, ЛДПР фракциясынын жетекчиси, мигранттарды үй бүлөсү менен алып келбөөгө сунуш киргизди эле. Мигрант өзү эле келсин, үй бүлөсү кереги жок, алып келбеш керек деген сунушту берем деди эле. Андан тышкары Справедливая Россия фракциясынын жетекчиси Сергей Миронов Мишустинге сунуш жөнөтүлгөн, мигранттар депортация болсо, анда үй бүлөсү менен депортация кылганга уруксаат бериңиздер, ошону карап көрүңүздөр. Эми бул маалыматты биз тактадык, расмий эмес маалыматтарын, бирок ошондой болуп жыйынтыгы чыгат. Бул бизден ошо Госдумага караштуу кишилер айтып берди. Муну мамлекеттик дума эч кандай кабыл албайт жана муну колдобойт. Себеп деген бул адам укугун бузганга барабар болуп атат. Ошол себептен бизде дагы Венская конвенция иштейт. Россиядагы, Кыргызстандагы бул мыйзамдуу өлкөлөр. Ошол себептен мыйзам биринчи орунда, адам укугун коргоо боюнча биринчи орунда турат. Ошон үчүн үй бүлө маселеси, депортация үй бүлөсү менен эч түп тамыры менен токтолду десек ишенсек болот. Себеп деген бул жаатынан эч кандай камсанабай эле койсок болот, урматтуу мекендештер. Мекендештер, салам алейкум. Асман Экспресс уюмунун жамаатына чоң рахмат. Кыргызстанга документти бир нече жолу жөнөттүк, бир күндө жеткизип берди. Доверенность, паспорт болгон буюмдарды оюнчук чоң жүккө чейин жөнөтүшөт экен. Волгоградский проспект метросунан биринчи выкатынан болгону 30 эле метр. Волгоградский проспект 32, корпус 2. Телефон номери болсо +7 903 146 0003. Эч кимге жалдырбай, аэропортко барбай эле тапшырасыңар, бир күндө Кыргызстанга жеткизет. Андан тышкары, урматтуу мекендештер, бир көйгөйлүү маселе. Көп мекендештерди полиция кызматкерлери токтоткондон кийин регистрациясы базада жок болсо, же эмгек келишими жок болсо, аларга выдворение кылып берип атат. Ошо выдворениянын кылып атканда атайын согуш операциясына катышууга дагы бир контракт сунуштап атат. Бул эми полицияга тапшырылган тапшырма. Ар бир полиция кызматкерлери протоколдогу жана ошо контракттагы чогуу көрсөтүп туруп, кол коесуңбу деп туруп бир сыйра сурайт. Бул боюнча эч кимди мажбурлабайт. Ошол себептен эгерде контрактты көрсөтүлсө, мажбурлап кол койгула деп эч ким заставать этпейт. Кол койбой койсоңуздар дагы өзүңөрдүн чечимиңердер. Бирок көп мекендештер ошол учурда кээ бирөө кол коюп койгондордун атайын бир мөөнөт берилет. Ошонун үчүн да кайра отказной жазып кеткендер да бар. Ошол тууралуу бизге бир нече мекендештер ушу сүрөттөрүн жөнөттү. Ошол себептен мажбурлоо түрүндө бул жерде эч кандай неме жок. Силерге сунуштаса жок деп эле жазып койсоңуз эчтеке болбойт, же болбосо жазбай деле кол койбой коюңуздар, так далее. А протоколго эгерде орус тилин түшүнбөсөңүздөр, түшүнбөдүм деп эле жазып койсоңуздар, эч ким мажбурлабайт. Бул кийин обжалование кылганга дагы силерге жардам берет. Эгерде кокусунан выдворение болуп калсаңыздар, регистрацияңыз, эмгек келишимиңиз болуп калса, анда обжалование ошол абдан жакшы жардам берет, урматтуу мекендештер. Жаңылыктар ушундул. Эми бул кыскача силерге маалымат каттары бердик. Анан кийин регистрацияны тууралап алыңыздар, эмгек келишимди тууралаңыздар, кирди чыкты тууралап алыңыздар. Эгерде акчаңыз жок болсо, көп балалуу болсоңуздар же муктаж болсоңуздар, жамаат бар, чегарага алып барып кайра алып келип келет. Ошол жамааттын телефонун айта кетейин. +7925 465 68 40, экинчи номери +7929 633 74 65. Волгоградский проспект 4-выходтан Абубакар жана Замир деген мырзалар. Андан тышкары, урматтуу мекендештер, ишкерлерди колдоо максатында биз жакында бир мед клиника менен, Мирамед деген клиника менен сүйлөштүк элек. Ал клиника болсо биздин мекендештерди 10%дан 30%га чейин скидкасы менен дарылоого жана бекер консультация берип, биринчи первичный осмотрун бекер кылып бергенге бизге сөзүн бердилер. Ошолордун да номерин айта кетейин. +7926 701 67 22. Добрынинский метродон 50 метр, Люсиновская 13, строение 1. Диаспора атынан бара бериңиздер, 10%дан 30%га чейин силерге скидка кылып беришет. Сак саламат болуңуздар, миграция жаңылыктары болсо дагы айтып беребиз. Görüşкөнчө мекендештер.